Алыбек Акунов ушул 19-кылымда жашап өткөн тарыхый инсан Ормон Ниязбек уулунун кыргыз мамлекетинин түптөшүнө кошкон салымын жана эл жери үчүн жасаган эрдиктерин жадына түйгөн Бек Тынайбеков 2-курстун студенти. Ал бул тарыхый инсандан көп үлгү алса болорун айтат. Алардын эң башкысы мекенди сүйүү. Бийликке келгенден баштап эле элинин, жеринин, мамлекеттин өз алдынчалыгына жетүүсүн каалаган. Бирок анын ичинен уурулардын, элдердин ичинен көз келишпегендиктеринен болгондуктан өзүнүн планы аягына чейин жетпей калган деп ойлойм. Ормон өзүнүн сөзүндө турган адам болгон. Ал каардуу болсо дагы бирок өзүнүн мээримин билдиргизип, бирок элин жакшы көргөн адам болгон. Эл жери үчүн жасаган эмгектери көпчүлүккө үлгү инсандын 230 жылдыгына карата Нарын шаардык борборлоштурулган китепканада Ормон Ниязбек уулунун кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхындагы орду аталышында эскерүү кечеси өткөрүлдү. Анда Ормон Ниязбек уулунун басып өткөн жолун баяндаган китептердин көргөзмөсү уюштурулуп, кечеге келгендерге ал жөнүндө маалыматтар айтылды. Ал убакта деген өзү ошол билими болбосо дагы ушундай кыракы, ошол элинин тагдыры ошо ойлондурганда ал кишини анан өзүнүн максатына жетип ошол хандыкты шайлап, анан ошол хан болгондон кийин ошол өзүнүн мамлекетке болгон ушул бийлигин жүргүзө баштаганда, эми ал азыркы деңгээлдеги жетпесе да өзүнүн билишинче кыргыз элинин биримдигин сактап келген. Кечеге келген тарыхчылар Ормон Ниязбек уулу жөнүндө кеңири архивдик маалыматтар жок, бирок элдик санжараларда ал жөнүндө маалыматтар арбын экенин билдиришти. Ал маалыматтарга ылайык Ормон башкарган Кыргыз хандыгы ошол мезгилде ири империя, мамлекеттер менен тең ата сүйлөшүп, дипломатиялык мамилелерди түзсө, ички саясатта мыйзамдар иштеп, аскер кармоо үчүн салыктар чогултулуп турган. Кайсы мамлекет тааныганы документальный эчтеке жок. 19-кылымдагы улуу инсандардын бирөөнүн дагы архивден таба албайбыз. Себеби архивдер анда биз иштеген эмес, өзүңүз билесиздер. Ушундай маселелер, кемчиликтер бизде бар. Анан бул кишилердин жана ушул 19-кылымдагы улуу инсандардын өмүр баяндарын элге журтка жазап кеткен жанагы зор иштерин элдин оозунан гана чогултуп атабыз да, булар санжыра. Биз айткан кыргыз санжырасы ошол тарыхка тийиштиги бар. Мындан сырткары кечеде Ормон Ниязбек уулу жөнүндө маалыматтар кеңири айтылып, мектеп окуучулар жана студенттер тарабынан даярдалган докладдар окулду. Эсенбек Сталбек уулу, Адлет Алмазбеков, Бексултан Жолдошбеков, Өлкөдеми, Нарын шаары.